түзгөн академия жөнүндө кеп болуп атат да туура. Ошону мыйзамдаштыруу. Мыйзамдаштыруу эмес, академия уже түзүлгөн, студенттер окуп жатышат. Бул жерде билим берүү мыйзамынын 5-22 гана беренесине өзгөртүү киргизүүнү сурап жатабыз. Ошол юридикалык академиянын жетекчисин дайындоодо ошол мисалы үчүн биздин башкы прокурор дайындалсын деген гана. Анткени ушул мыйзамда ушундай нормалар каралган. Укук коргоо органдары, ички иштер, саламаттык сактоо, улуттук коопсуздук органдарында өздөрүнүн атайын академия, университеттер болсо, алар жетекчилерин өздөрү дайындайт. Биз ошол эле беренеге ушул прокуратура органдары деген гана сөзүн кошуп атабыз. Мен эки сөз айтсам, сиз мага ушунча сөз кайтардыңыз. Үйүндө кандай экен сизде? Мен суроом мындай. Билим берүү министрлигине академия, университет, институттун айырмасы эмне? Кандай айырмасы бар? Академия, Университет, институт, академия, кандай айырмасы бар? эми институттун багыты абдан мындай куушураак, а университеттин багыттары абдан кеңири. Академия? Эми академия деген бул Андан да бийик, жанагы укук коргоо органдары, анан дипломатия, узкопрофильный, да? Мен кечирим сурайм, орусча айтып атканыма. Тогда орусча жооп бериңизчи, мен түшүнбөй калдым сизди. Что такое академия? Как учебное заведение? Например, приведите в Кыргызстандагы академияны. Көрсөтүңүзчү. Кайсы академия бар? Юридикалык академия бар. Академия управление болчу. Ички иштер министрлигинин академиясы бар. Ошо узкопрофильный. Академия управления при президенте. Академия управления бар, ооба. Негизи сиз туура айтып атасыз. Университет, академия бул бийигирээк турган окуу жай. Ал жерде адамдарды чоң адистигин даярдайт да. Анан прокуратура өзүнө институт түзгөнү, муну академия деп аталганы бир аз туура эмес жол кетип баратат да. Бул эми болгон иш, бирок пикиримди айтып коеюн. Мен 7 жыл мугалим болуп иштегем университетте. Сиздердин академияга да сабак бере турган кишилер баары тең университет билимин алыш керек болчу. Себеби ал жерде педагогика деген сабак бар. Методология деген сабактар бар. Сабак бериш үчүн бир аз билим болуш керек. Анан кайсы бир институттун факультетин заочный бүтүп алып, эртең сиздерге сабак берсе, анда адистиги чатагыраак болот да. Албетте, бул жерде кеп сиз айткандай окуу жай системалардын арасына академия прокуратураны жайгаштырып атасыңар, анан алардын дайындоосу боюнча бул жерде маселе жок. Бирок негизи академия деп катуу айттыңар да. Анан окуу жайды анда 17 000, 15 000 юристтерди кандай кыласыңар? Кыргызстанда бир 15 000 юрист окуп атат бир замат деп атпайбы? Ар бир университетте бар. Ар бир окуу жайда бар юридикалык факультет. Алар адистерди каяка жайгаштасаңар? Же эртең мен гарантия берем, 2-3 жылдан кийин силер сөзсүз бир жанакы жумушка алганда, албетте прокуратура академия бүткөндөрдүн мүмкүнчүлүгү кененирээк болот кызматка киргенге. Ошону эске алып жүрүңүз, андайга жол бербеш керек да. Чын эле баары тең болуш керек. Бирок тең боло албайт. Силердин академиялар өзгөчө билим берет. Значит, силер өзүңөргө кадр даярдоого институт түздүңөр, туурабы? Ачык эле айткыла. Келерки муундарга, эгерде прокуратурага иштейм десеңер, академия келгиле, окууга тапшыргыла, ошондо силердин мүмкүнчүлүгүңөр толук ачылат. Өткөндө бизге президенттик мектепте без очереди жумушка кирсин деген, без конкурса ишке алынсын деген сунушту бул жерде мына билим берүү алып келген болчу. Аябай кыйшык мыйзамды өттү. Бирок андай болбош керек да. Баягы льготалар болбош керек. Ошону мен просто пикиримди айтып атам, бул азыр мыйзамга тиешеси жок. Ал бул мыйзамда албетте түзгөндөн кийин эми мыйзамдаштырыш керек да, колдош керек да. Эске алабыз, рахмат.